Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү кыргыз тил сабагына кош келиңиздер. Сабагыбыздын темасы ырыс салды ынтымак деп аталат. Бүгүнкү сабакта биз силер менен күч бирдикте ырыс салды ынтымак деген кыргыз эл жумукторун окуп, түшүнүп, жаңы лексикалар менен таанышабыз. Жумук айтуу аркылуу сөз байлыктарыбызды, сүйлөө кебибизди өстүрөбүз. Ошондой эле ынтымактуу, биримдиктүү болууга тарбияланабыз. Сабагыбызды баштаардан мурда мен силерге Улуу Манас эпосунан 4 сапар окуп берейин. Бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп, бөлөк элге кеп кетет. Көрдүңөрбү балдар, биздин ата-бабаларыбыз илгертен эле бардык кыйынчылыктарды ынтымак, биримдик менен жеңип келген. Ошондуктан биз да ынтымактуу, биримдиктүү болсок гана бардык кыйынчылыктарды жеңе алабыз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Мен силердин көңүлүңөрдү күч бирдикте аттуу кыргыз эл жомогуна бурмакчымын. Илгери, тээ бир өткөн заманда бир карыя болуптур. Анын 5 уулу болгон экен. Бирок балдардын арасында ынтымак жок экен. Күнүгө эле уруш, талаш, мушташ. Кайран эрлер, бугуңар чыктыбы? Кана балдар, бери келгилечи. Кана эми балдарым, колуңардагыларды сындыргылачы. Токтот. Эми муну сындырып көргүлөчү.
сынат бекен? Алыңар жетпей койду бу. Мына көрдүңөрбү? Ар бирөөң өзүңчө болгондо, силерди ушул чирпке окшотуп сындырып коюш оңой эле. Барың момундай чогуу болсоңор, бекем болосуңар. Эч ким силерди сындыра албайт. Güç деген бирдикте. Ошентип бир туугандар акыл эсине келишип, мындан ары ынтымакта, жыргап куунап жашап калды. Жомокчактуу балдар, анда силерге тапшырма. Төмөнкү жомокту ата-энелериңер менен бирге окуп, түшүнгөнгөрдү кайра айтып бергиле. Жомогубуздун аты ырыс алды ынтымак деп аталат. Бул жомокту үйдөн ата-энелериңер, эже байкелериңер менен бирге чогуу окусуңар. Окусаңар, азаматтар. Бул жомок кандай экен? Кызыктуу болдубу? Эми силерге тапшырма. Бул жерде таблица берилген. Таблицанын биринчи бөлүгүндө күч бирдикте жомогунун аталышы. Ортосунда окшоштуктар. Ал эми кийинки бөлүгү ырыс алды ынтымак деп аталат. Силерге тапшырма. Бул күч бирдикте жомогу боюнча айырмачылыктарды биринчи бөлүккө, ырыс алды ынтымак жомогу боюнча айырмачылыктарды үчүнчү бөлүккө жазасыздар. Ал эми ортосундагы эки жомоктун окшоштуктарын жазабыз. Мисалы, күч бирдикте жомогунда Абышканын 5 баласы бар. Ал эми ырыс алды ынтымак жомогунда 9 баласы бар. Эки жомоктогу окшоштуктар балдары теңтек. Мындан ары өзүңөр улантасыңар. Кийинки тапшырмабыз балдар сөздүк менен иштөө деп аталат. Китебибиздин 143 бетин ачабыз дагы экинчи көнүгүүнү карайбыз. Бул жерде сүйлөмдөр берилген. Силерге тапшырма, сүйлөмдөрдү кыргызчага которуп, дептерге жазабыз. Ал эми үйгө тапшырма болсо балдар төмөнкүдөй болот. Ынтымак жөнүндө ата-энелериңерден сурап, макал лакаптарды, учкул сөздөрдү, ырларды таап жазасыңар. Тапшырма түшүнүктүүбү? Азаматтар. Демесе ушу менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта туруңуздар.